Hazreti Umar aytат, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytты, sooп амалдар bir-biri менен сыймыктанат экен да. Sooп амалдар мен сенден кыйынмын, мен сенден кыйынмын десе, эң кыйын болуп сыймыктана турган не экен? Садака. Бенденин туткан ороза сөз эл үчүн болсо, садака башка эл үчүн, жер үчүн элестетиң. Өткөнүңүздөн кийин айылыңызды таза суу менен камсыз кылып койдуңуз. Bir айылдан экинчи айылга өтө албаган көпүрөдү салып койдуңуз. Айылыңызга сел келет, ошол жерди сиз тосуп койдуңуз. Айылдын эли тынч жашап атат, чочулабастан. Урматтуу мусулман бир тууганым, садака сооп амалдардын арасында эң сыймыктана турган улуу амалдардан экен. Эгер бүгүн биз Кыргызстан эли кожо көрсүн, эл көрсүн кылып, кээ бир райондордо урматтуу мусулман өлүк өлгөн жерде 3 жылкы соёт. Кеминде 20 кой соёт. 20 койдун 3 жылкынын акчасы менен айылыңды канча таза суу менен камсызсаң болот. Айылыңдагы бүтпөгөн медресе барбы, мечит барбы, жолунуңду койсоң болот. Бирөө эмес да. Айылда андай кылам дегендер канча. Анан болбогон эле улак берем, башка берем, миллиондоп сен эл көрсүн, кожо көрсүн. Эмне болду? Улак чапкандарды көрүп жатабыз. Мусулмандын тилден чыкпаган бейиш таманнаслы болгон энелерди тилдеп сөгүшүп башка кылып. Эмне болуп атат? Кайда барат атабыз, урматтуу мусулман бир тууган? Ошол улак берген адамга айылыңа мечит сал десең, тырышып калат. Ошо айылыңа суу менен камсыз кылып кой десең, тырышып калат. Айылдын мектебиге жардам бер десең, бир тиын чыгарбайт. Урматтуу мусулман бир тууганым, кур намыс менен эле эл көрсүн, кожо көрсүн боло бербейли. Эгер биз ушул жогоруда айтылган хадиске Кыргызстан эли амал кылганыбызда, ата-энелерибиз, чоң ата чоңлорубуз өткөндө ошолорго арнаган жылкылардын, койлордун акчасы менен жол оңдогонубузда бүгүн Кыргызстан айылдарында оңдолбогон жолсуз айыл калбайт эле. Таза суу менен камсыз болбогон айыл калбайт эле. Канчалаган жерлерибизге суу чыкпай, канал башка муктаж болуп жатабыз. Ошону кыла албайбызбы? Урматтуу мусулман бир тууганым, садака жария, келиңиздер мына. Жаз келди. Көчөт отургузалы. Атаңа арнагындагы ондогон, жүздөгөн көчөттү отургузуп кой. Аткарсак болобу? Табиятыбыз, башкабыз жаратылыш оңолобу? Биз эмне кылып атабыз? Ата баба отургузуп кеткен жаңгагын башкасын кыйып сатыш менен алекпиз. Жагыш менен алекпиз. Урматтуу мусулман бир тууганым, садака вас-садака тутфи хати'a кама тутфи ан-нар. Отту, жанып жаткан отту суу өчүргөн сыяктуу садака дагы сиздин күнөөлөрүңүздү өчүрөт экен. Аллаху акбар. Күнөөлөрүңдү жоём десең, күнөөлөрүм өчсүн десең не экен? Жанып жаткан отко суу себеп өчүргөн сыяктуу каталарыңды садака менен жуугун дейт.